Имам Азамдын үлгү болчу жактары көп. Дайым бизди таң калтырган бир адаты бар. Өзү суроо берип, баарыбыздан жообун уккан соң, өзү жообун айтчу. Устаз фихтен сабак берип жаткан. Ошол күнү да дал ушундай болду. Кайнап турган шорпого чымчык түшүп кетти. Эми шорпонун өкүмү кандай болот деп суроо берди. Биз жооп бере баштадык. Шорпо адал болот. Кайнаган сууда баардык нерсе бышып кетет. Демек, адал болот. Ээси билбегендиктен адал болот. Кезек Абдуллахка келди. Устаз, кушту алып коюп, шорпону ичсе болот. Анткени чымчык адалдап союлбаган деп жооп берди. Устаз күлүп турду да өзү жообун бере баштады. Шорпого түшкөн куш тазаланбаган жана адалдап союлбагандыктан нажас. Нажас түшкөн нерсени ичүүгө болбойт, арам болот. Шорпонун баары төгүлөт деди. Устаздын алдынан өлөрөлгүчө кете албашыбыздыгындын, илимдер деңизинен суу ичип турушубуз керектигин дагы бир ирет аңдадык. Бир убакта бир киши шашып сабакка кирип келди. Устаздан кечирим сурап, келгенин себебин айтты. Устаз, Шамдан чыккан кербетиңизди каракчылар тоноптур деди. Өкүнүп турам. Устаздын абалы өзгөрбөдү. Тек гана «Алхамдулилла» деди да сабакты улантты. Бир аз убакыт өтпөй, жанагы киши кайра дал баштап кирип келди. Миң мертебе кечирим сураймын. Сизди кабатырга салып койдум. Каракчылар басып алган кербен сиздики эмес, башканыкы экен деди. Бул сөздү уккан имамдын абалы өзгөрбөстөн дагы бир ирет «Алхамдулилла» деп койду. Кабар алып келген киши устазга суроо узатты. Устаз, жаман кабар айтсам да, жакшы кабар айтсам да «Алхамдулиллах» ана деп койдуңуз. Мунун себеби эмнеде? Устаз күлүп жооп берди. Мага кербендин тонолгону тууралуу айтканыңда жүрөгүмө кулак салдым. Эгер ал дүйнөгө байланганда кыйналмакмын. Жүрөгүмдөн өзгөрүүнү сезбедим. Ошондуктан «Алхамдулилла» деп койдум. Бир аз өтпөй кербен тынч экенин айтканыңда дагы жүрөгүмө кулак салдым. Дүйнөгө берилген жүрөк тез сүйүнүп кетет. Бирок мен өзгөрүү сезбедим жана ушуга дагы «Алхамдулилла» деп айттым деди. Устаздын жооптору жана чырайлуу адеп ахлагы кыяматка чейин келе турган үммөт үчүн чыныгы сабак болду. Сабак алганыбызга бир кубансак, ак көңүл устаз менен маектеш болгонубузга бир кубанабыз. Абдуллах менен соода иштери боюнча көп мамлекеттерге барууга туура келет. Устаздан узаак жүргөндө сабактарын чөлдө калган инсан суу издегенинен да көбүрөөк каалайт элек.